Bismillahirrahmanirrahim. Keyingi bizdin sabagыбыз bul al-haraka. Же болбосо hareket жөнүндө болмокчу. Al-harakatu bul hareket деген сөз. Башкача айтканда, араб тилинде 28 тамгадан сырткары 3 үндүү тамга бар деп айтсак болот. Бул араб тилинде тамга деп айтылбайт, булар hareket деп айтылат. Hareket деген al-harakatu деген сөз. Тагыраак айтканда, булар үндүү тамгалар. Араб тилинде harекеттер үчөө. Бул 3 hareket harекеттер үчөө деп коелу. Бул 3 hareket араб тилинде фатха, касра, анан домма деп аталат. 3 hareket бар, жана алар фатха, касра, домма деп аталат. Булар жөнүндө кийинчерээк дагы кенен айтып беребиз. Жазылуусу бул сызыкта бизде тамга болсо, фатха мынтип жазылат, касра мынтип жазылат, ал эми домма ушинтип жазылат. Эми фатха, касра, домма дегендер эмне деген суроо пайда болот. Фатха деген бул бизде а деген үндүү тамга. Же болбосо а аракети. Ал эми касра болсо бул бизде и аракети. Ал эми домма бул бизде у аракети. Демек, аракеттер үчөө экен, алар а, и, у деген аракеттер экен. Жана аталышы а аракетинин аталышы фатха, и аракетиники касра, у аракетиники домма деп аталат экен. Эми бул аракеттер эмне иш аткарат деген суроо бизде пайда болот. Аракеттерди биз мисал менен айтсак, аракеттерди бул тамгалардын мотору деп мисал кылсак болот. Мисалы, бизде ушундай бир сөз турган болсо, ажами, араб эмес бизге аракетсиз тамганы окуш кыйын болот. Ар бир тамганын өзүнүн үндүүсү бар, маанисин билдирген. Жана ошол үндүү аракеттерди эгер кошпой жазчу болсок, анда биз тамгаларды кантип кошуубузду билбей калабыз. Мисалы, бул жерде ктб деп жазылып турат. Биз буну сөз катары үндүүлөрүн кошуп окуп кете албайбыз. Демек, бул жерге биз ушул 3 аракеттин бирин ар бир тамгага коюшубуз керек экен. Мына ушундан улам биз араб тилиндеги аракеттерди тамганын мотору деп мисал кылып түшүнсөк болот экен. Мисалы, бул 3 тамганы биз ушул аракеттер аркылуу, аракеттердин жардамы менен мындай кылып кошуп, улап, окуп кетип жатабыз. Демек, бул аракеттер тамганын мотору экен. Тагыраак айтканда, бул жерде бизде ку, ти, ба деген сөз пайда болду. Ку, ти, ба. Демек, араб тилинде 3 аракет бар. Алар фатха, касра, домма деп аталат. Фатха а деп окулат, касра и деп окулат, жана домма у деп окулат. Фатха сызык болуп тамганын үстүндө жазылат, касра ошондой эле сызык болуп тамганын астында жазылат. Ал эми домма тамганын үстүндө, бирок сызык эмес, башкачараак болуп ушундай формада жазылат экен. Ал эми окулуусу а, и, у. Бул жерде бизде ку, ти, ба деген сөз. Ушул теманын, же болбосо ушул айтылган аракеттин баяндамасынын жардамы менен, ошонун алкагында биз тамгаларга аракеттерди кошуп окуп кетсек болот. Мисалы, а, ба, та, са, же болбосо и, би, ти, си, же болбосо у, бу, ту, су деген сыяктуу кылып аракеттерди тамгага кошуп практикалык түрдө улантып окушубуз
je bolbasa koşa başlaşybız kerek eken. Keyinki sabakdan görüşgünçe. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.